Саламатсыздарбы? Мен Бегайым Абдыгапаровна, Кыргыз-Өзбек университети кесиптик колледжи мектепке чейинки билим берүү адистигинин студенттерине көркөм окуу жана балдар адабияты сабагынан кезектеги видео сабагымды тартуулайм. Сабактын темасы Алыкул Осмоновдун Толбай сынчы поэмасы. Сабактын максаты Толбай сынчы поэмасы мазмуну, идеясы, сюжети боюнча маалыматтарга ээ болуу, Толбай сынчы поэмасындагы акылмандуулук, сабырдуулук, көрөгөчтүк сапаттары боюнча терең түшүнүккө ээ болуу, алган билимдерин практикада колдонуу. Поэзиянын ири чеберлеринин бири ойчул, жаңычыл акын Алыкул Осмоновдун чыгармачылык тагдыры жашоо, эмгектенүү, күрөшүү жолуна өз өмүрүн багыштаган адамдар үчүн өрнөк, сабак боло тургандай жөнөкөйлүгү, татаалдыгы, мазмундуулугу менен айырмаланып турат. Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21 мартта Чүй облусунун Панфилов районундагы Капталарык айылында туулган. Эмгек чыйыры Чабыл журналынан башталып, Ленинчил жаш гезитинде уланат. 1937-1940 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун коомдук башталышындагы катчысы кызматында иштеген. Алыкул Осмоновдун Кызыл жүк деген алгачкы ыры Сабаттуу бол гезитине 1930-жылы жарыяланып, Таңдагы ырлар туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан. Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган. Ооз-эки баяндарда Токтогул ырчы, Толубай сынчы, Жиренче чечен, Акыл Карачач, Асан Кайгы, Алдар Көсө сыяктуу калк ичинен суурулуп чыккан алдыңкы адамдар бири-бири менен байланышта замандаш катары айтылат. Ал эми Толубай жөнүндөгү уламышты Алыкул Осмонов кара сөз түрүндө жазып алып, кийин аны поэтикалык формага 2 вариантта иштеп чыккан. Толубай сынчы поэмасын классик акын Алыкул Осмонов элдик легенданын негизинде жазган. Акындын элдик ооз-эки чыгармаларды жыйноочу Ыбырай Абдрахманов жазып тапшырган материалга көзү түшүп, анан ушул керемет поэма жаралган экен. Чыгармада терс каарманы Азиз Кан болуп берилет. Акын мында Жанибек хандын элде айтылган Азиз эпитетин анын аты катары пайдаланган. Элдик уламыштар боюнча 14-15 кылымда жашаган кыргыз сынчысы жана акылман ойчулу Толубай сынчы жаратылыштын жана коомдук турмуштун маселелерин таанып билүүдө алысты көрө билген адам болгондугу айтылат. Ал Жанибек хандын тушунда жашап, өз заманында жаныбарлардын касиетине, өзгөчө жылкылардын күлүктүгүн, тулпар чыга тургандыгын алдын ала баамдай алгандыгы, көрөгөчтүгү, сынчылыгы менен даңазаланган мыкты саяпкер болгон. Толубай сынчы эл арасында чечендиги, акылмандыгы, ойчулдугу менен да таанымал болуп, ханга да тайманбай сөз кайрыган. Акын эпиграф катары поэмага Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол деген элдик нуска сөздү алат. Студенттер Толубай сынчы менен алдыда таанышышат. А Токтогул ырчы ким? Бул ысымды көпчүлүк акын Токтогул Сатылганов менен байланыштырышат. Жок, бул лакап Токтогул Сатылганов жашаган мезгилден бир топ мурун эле эл тарабынан айтылып келген. 14-15 кылымда Токтогул деген ырчы жашаптыр. Ал теңсиздикке, адилетсиздикке каршы карапайым элдин талабын талашып ырдаган актаңдай акын болгон. Автордун Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол деген эпиграф менен баштап жатканы да бекеринен эмес. Бул эпиграфта элдин өнөр адамына карата бийик баасы, критерийи жатат. Тарбиялык чоң маани камтылган. Кыргыз элинде акындык өнөрдүн бийиктиги катары Токтогул айтылса, сынчылык өнөрдүн бийиктиги катары Толубай ысмы турат. Сөз өнөрү ырчылык, чечендик, тапкычтык, ошондой эле сынчы, саяпкерлик, айлакерлик менен элдин идеал каармандары Азиз Хан сыяктуу кардуу, залим хандарды жеңип чыгат.
Мына ошондой элдик түшүнүктөн, элдик ишенимден, көркөм кыялдан жаралган элдин сүйүктүү каарманы саяпкер сынчы Толубай. Поэмада баяндалгандай, эл түгөл Азаэлик Чыгышхандан Алтайдан алай четин тегиз кымтып, ал кезде Азиз падыша хандык кылган экен. Азиз хан жер көтөргүс күчкө толуп, кол жыйнап, нечен миң сап оңдон солго Кытайдан доо алам деп кыргыз үчүн чабуулга аттанууга ой ойлонот. Ой ойлонуп чексиз ойго көңүлү тынбай, дүйнөнүн кучагына батпай сыйбай, сайратып салтанаттуу ырчыларды калкына жар чакыртып мындай деген: көл кечип ашуу ашып жол жүрүүгө, кабыландай кайра тартпай жоо сүрүүгө, сынчылар сындан тайбай тулпар тапсын, намыска кан сапарга мен минүүгө. Урматтап чоң тунук туяк тулпар тапса, сынчылык сынга толгом ушундайда, шерт ушул эки көзүн оюп алам, эгерде бир жеринен жазып калса. Бул жардыкты уккан соң Азиз хандын амиринен сынчылар башын чайкап, сынчылыгынан баш тартып, каражанын ойлошуп, көздөрүн жумуп тим болушкан. Ушундан улам бир аз күн өтпөй, жашыл кыр төрдөн түшүп талаа бойлой чарчаган бектер менен Азиз хан уучулуктан жолу болбой келе жатса, жолдо чөк түшүп, башын жерге салып, күбүрөп, күңгүрөнүп бирдеме айтып, алыста бир укмуштуу чал отурганын көрүп, хан жигиттерине ким экенин билүү үчүн буйрук берет. Жанына келип хандын жигиттери назар салса, жер тиктеп отурган карыя күңгүрөнүп мына буларды сүйлөп отурган болот. Аттиң-ай, Толубайлыгым сен билсеңчи, тушуңда тулпардыгың мен билсемчи, туйгундай колду жарып кайгып учуп, туйлатып туу кармаган эр минсечи. Келген хандын жигиттери кайрылып, сен кимсиң? Билбей кайтсам көңүлүм кирдейт. Бул эмнең деп сураса, карыя энтигип, бул Алпамыштын чараты дейт. Ушинтип Толубай сынчы сүйлөшүү менен тегеректеп хандын жигиттери чоо жайын билген соң хандын ордосуна алып келишет. Азиз хан көктөн издегени жерден табылгандай вазирлерине айттырып эртеси Толубай сынчыны ордосуна алып келдирип, сынамакка көз астынан эсеп жеткис жылкы айдатып, ичинен тулпар танда деп кыйноо салат. Куп дебей, жарайт дебей, же жок дебей, түнөрүп ар бир өткөн ат туягын кур жибербей, алтырттан иштен сынап байкап турат. Ошентип нечен ошол замандын менмин деген жез туяк, жибек жал, камыш кулак тулпарлары бири да калбай сынчынын көз алдына өтө берет. Кызыгы, Толубай сынчы бир да башын көтөрбөй, тулпарлардын туягынан гана көзүн үзбөй, келбетине такыр көңүл бурбай коет. Түш ооп, бардык тулпарлар кумурскадай чубалып өтсө да, бирин да карап койбой отура берет. Шаардан ат бүткөндүн бирин койбой кесирлүү сынчы алдынан өткөрө беришет. Улуу хан башын кармап, бул жорукка айран калып, канакей, өткөргүлө, дагы барбы деп буйрук берет. Желпеңдешип хан вазирлери чур этишип, бир гана ат катарына да кошулбаган Кармышкулдун бозу калды деп айтышат. Кырчаңгы, арык, ачка, эшек кейпи, сылтыйып Кармышкулдун боз атында сынчынын көз алдынан өткөрүшөт. Ошол замат Толубай сынчы ордунан ыргып тура калып, падышам, анык тулпар ушул дейт. Ушул сөздөрдү сынчы айтып айтпай үлгүрбөй, Азиз хандын болгон жине, күчү көрүнүп, эмне бул, мени шылдың кылганың деп, сынчынын эки көзүн ойлонбой туруп оюп алат. Сынчылыктын шертинен кайтпаган Толубай ханга карап, оюлган эки көздүн канын кол менен басып минтип айтат. Датымды ук, акыркы жолу улуу ханым, жаман боз көз акысы менде калсын. Тагдыр бир жараткан бир калыс болсо, кимде ким жаңылганын талдап алсын деп, сынчы кароосуз калган боз атты анык тулпар кылганга кемпир экөө бел байлашат. Толубай жаман бозду 41 күн таптап минип чыкты. Баягы жаман ат көрсө укмуш тулпар тура. Аттын оозун кое бергенде
кара жер камгак болуп тегеренет. Аркырап учкан боздун арышына жер да тар, асман да тар. Ал чуркап бара жатканда тоодой таш кумдай болуп быркырайт. Эми ушундан улам карап көрөлү. Толбай сынчы сынчылык өнөрдүн касиетин, шертин, баасын бузган жок, саткан да жок. Жада калса, бул нерсени ал өзүнүн чырактай эки көзүнөн бийик көрдү. Эки көздөн ажыроо эң оор жаза. Саяпкер үчүн андан да бетер оор. Көз чырак дейт элибизде. Көз чырак, көз менен адам дүйнөнү көрөт, чындыкты таанып билет, ак караны ажыратат. Толубай Азизхандын атынан бирди тандап, ушул тулпар деп айтса деле болмок. Ал көздү калмак, атүгүл сыйлык да алмак. Хан сарайынын сыйлуу сынчысы, саяпкери болмок. Бирок антпеди. Көз жалганчы, көз сырткы белгилерге азгырылып кетет деп, ал туяктарды гана карап, дүбүрт угуп, басып тыңшап, көзүн жерден албады. Акыры анысы жазага кириптер кылды. Дале чындыктан тайбады. Чындык үчүн күрөшүү Толубай үчүн күзсүздүктөн, өлүмдөн алдаганча өйдө турду. Азизхан сынчынын көзүн оюу менен өзүнүн көзүн ойду. Чындыкты тааный албай акыры өзү жок болду. Ээн талаада мактанган аты менен жалгыз калды. Ошентип биринчиден өнөр жеңди. Экинчиден карапайым калктын өкүлү жеңди. Үчүнчүдөн чындык жеңди. 3 жеңиш Толубайдын легендарлык эрдигинин 3 булагы болуп тарыхта кала берди. Алкул Осмоновдун чыгармалары орто мектепте, жогорку окуу жайларында кеңири окутулат. Анын өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабиятынын тарыхында алкул таануу багыты улам кеңири кулаш жаюуда.